konvert berip atat, biri gelip menden bir tay da atat, biri koy da atat. Anan artistlerden jana birine tay koy degende işenbe gelen buga. Men bunu aytıp koyun, satıp koyun. Sebebi bundan bir top jıl murda boronçu balasına toy berip kuyuru çıka. Jeyintek toy verdiler, Abdulda geldi de o şerde mintip aytты. Boronçu senin balana menden bir tay dedi. Oşondan keyin 13 yıl öttü, jok tay. Murdagı жылы Abdulda gelin aldılar, boronçu geldi dağı. Abduldaga bayağı tay kayttı dep koydu. An Alişerge bir dalşa kılıp koyun dep kaytarıp koyunsam Alişer bana öpetile eken. Şoň üçin men bul jaka jön gelgen jokmун, özüm gelgen jokmун, albatta kuru kol gelmedim. Toyga barsaң dele hiç bolasa bir kozu jetele olasın turabı. Men uşul 2000-nji ýyly Bişkekке jan kolman jetelep Abdulda aka meni Rahman aka alıp geldiler, şular meni jetelep alıp gelip çoňoýtdylar. Eko jetelep çoňoýtdy. Hazır ekön biraz jaş ötüp adam karganda kırışas tayıp kalat eken. Ekönü kırışas tayıp hazır men jetelep jürem. Eki jetektin birösü wapşe jeteke jarabay kaldı, üýünde jatat. Birösü neptep jetelep arkasından biröni aydatıp beyaka alıp geldim. Sizler bir kolçapınday kuvattap koştap koysaňızlar men oşol Alişerge koşumçam çakırıp koyun. Aldığınızlarga Kırgız Rahman Razıkov kolçalar. Köp nerselerdi üretdi Abdulda aka. Apam aytatdylar. Balam oşol agaylaryňyň jakşı jagyny üren deyt. 14 ýyldan beri, 15 ýyldan beri janynda jürem, wapşe jakşı jagyn görelekmin ekönün. Bir jakşı jerini üretişdi, üýlengendi üretdi da bular, üýlengen. Rahman aka aytat maňa, balam deyt. Ne desem, üýlenseň deyt, ayal alsaň semiz ayal al deyt. Minege desem, kıştın günü jılı bolat balam deyt. Jaydın günü gölökös diyet deyt. Mas bolup gelip içip alıp karabay tur ursaňam toşna diyet deyt. Kol çagmaňızlar, Rahman Razıkov, bizdin agayыбыз munaka. Salamatsızlar. Көңүлдүү кечиңиздер менен келиңиздер бүгүн ырдын майрамы. Бул тынар сүйлөй берет болчу бул. Ошол тынар жөнүндө бир эки сөз айтып коеюн. Бул азыр ушундай. 10 жыл мурда мен Бешлик театрын жаңы ачканда сахнага чыгып алып монтип калтырап турчу да бир сөздү айта албайчы. Ошондо Абдулда, ушудан куудул чыкпайт Рахман. Жөн эле сен убактын кетирип атасың деди. Мен кийин буларды сахнага алып чыгып биринчи концертти койгондо ушундай аншлаг менен өтүп атат эле. Мен айттым, Абдулда, куудул чыкпайт дебедиң беле? Карачы кандай куудулдар чыкты десем, мен каяктан билипмин, сен поктон конфет жасап кое бериң деген да. Так что тынар материалың эмне экенин билип жүргөн да. Буларды ушинтип ордуна апарып коюп турбасаң кетип калышат да, мындай болуп. Neme Rahman aka? Alma sağanan anı süpeyt dep koyat go. Bu tağı üstte sizde aka, sizin tüňüňizge açtyk. Эми келиңиздер, бүгүн ырдын майрамы. Мен атайын оштон ооруп атсам да келдим Алишер укамдын бүгүнкү кечесине, себеби биз чыгармачылык менен байланыштабыз да. Биздин обончулар не деген гана сөздөргө обондорду жазбай атышат да азыр, туура. Ушу менче бир аз туура эмес жерлери көбүрөөкпү дейм да. Мисалы үчүн биз артисттер кандай десем, сөздү тандаганда, обончулар сөздү тандаганда менимче жакшы көңүл бөлбөй атат. Бек Борбоев деген укабыз бар. 500дөн ашыкпы, эмне 1000ге жакынбы обон жазды да. Өзү да билбесе керек канча обону бар экенин Бек билбейт менимче. Эмне деген кайрыктарды айткан жок Бек чырдаганда. Дүрүдүм дегендер бар, билесиңерби? Бул менин аялым, сен келбей жүргөн деген. Не дегендер? Мен чабылекеймин, учамын, чымын издеймин деген. Ничего себе Бек чабылекей да. 120 килограмм чабылекей.
эмне дейт, жамгыр жаайт тереземди тепкилеп, тах титах титах татах тах 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 дегендер бар да. Мен андай жамгырды эч жерден уккан жокмун да. Же силер уктуңарбы? Билбейм. Кыскасы ушул сөздөрдү оңдош керек. Бир ырчы Роза Аманова деген кызыбыз бар. Көп жыл мурун бизде секрет жок да мындай. Кандай бекитсек деле силер билип аласыңар да. Не деген ырдырдады жанагы ак калпагын булгалап, араңарда бирөө бар, атын айтпайм деп. Кийин аты билинип калып, баары жаман уят болду, ошондой да. Ушундай ырлардын сөздөрүн мен таң кала берем, кээде угуп отурупчу. Динар Акулова, карындашым чыгып алып эмне деп ырдады? Аттиң музыкалык сабатым жок деп. Билебиз сабатың жок экенин. Окуу сабатың жок болсо, сахнага чыгып алып сабатым жок дебей. Биздин ырлардын сөздөрүн оңдош керек. Алишердин ырларында андай нерселер байкалбайт. Себеби Алишер профессионал акындардын ырларына оон жазат да. Менин 4 ырма оон жазган, демек мен профессионал акынмын. Рахмат. Мен анча-мынча ырларга пародия жаза коем. Бектин дүрүдүм деген ырын угуп, жанагы Сатибеков деген укамдын ырын өткөндө Кореяга барып угуп жаман таң калдым. Южный Кореяга концерт койгон барып калсак, Део компаниясынын президенти келип рахмат айтты да. Рахмат кыргыздар силер. Сатибеков деген жигит Тико деген оон жазыптыр. Бул реклама катары дүйнөдө эч ким жазган жок эле, биринчи кыргыздар жазды. Рахмат ошо жигитке рахмат айтып коюң. Дедиле, макул дедим. Десем айтат, ошондо мындай деген сөз бар экен дейт. Ланос деген акам бар, Матис деген эжем бар деген дейт. Бар ошондой сөз десем, ушу машинаны экөөнүн тең биз жасадык эле, бирок кайсынысы эркек, кайсынысы ургач экенин билбейт элек дейт. Мына ушуну кыргыздар таап бердиңер, рахмат силерге. Мындан кийин Матиске ургачы деп, Ланоска эркек деп жазып коебуз деди. Бул ырлар кызыктay өзү. Бектен дүрүдүм деген ырын бир күнү окуп отуруп, биздин президентибиз Атамбаев ыр жазыптыр ошого, пародия жазган экен дагы. Анан ошону ырдап жүрөт экен. Бул ыр Атамбаевдин ариясы деп атап койдум мен. Ошону силерге мындай ырдап берейин, мен үнүм жок, бирок мындай колуман келишинче да. Бул Камчыбек Ташиевге арнап жазыптыр. Экөө дос азыр жакын, ошон үчүн баягы решеткадан секирип кеткенден кийин жазса керек да. Токточу камчы, ишенген сенин кимиң бар? Мен сенден коркпоймун, менин да сендей иним бар. Билемин ата журт, кайын журтуңдун кимдигин. Ак үйгө тийбегин, сен секирип кирбегин. Менин да жаман жиним бар. Ук чиним камчы, керекпи менин жардамым. Түрмөдө олтуруп, түшүндүң окшойт калганын. Секирип сен өтүп, аламын деген ак үйдү. Мен 6 жыл күтүп, анан атышып жүрүп, акеңден тартып алганмын.